Бүгін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдың ажылығы жөнінде сөз қыламыз. Бұл ажылық бүгінгі күнде ажылыққа, умраға аттанғандардың ішіндегі ең чоң фиқ негіздері жана ең ушундай бір рахат алу үшін тынбай қайталап оқый тұрған маданият бұлағы. Пайғамбарымыздың ажылығы жөнінде сөз қылалы. Мен мына ушул пайғамбардың ажылығының ар бір изинен өзім басып өттім, ар бір тұрған жерінде болдым. Аллах мага ушуну насип етті. Анда чогуу сиздер да күбө болуңуздар. Allah'tın düşmanları Amir İbni Tufayl jana Amir urusunun ақсақалдардағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға өкіл болып келишет. Бирок булар таслим болгону келишпейт. Булар тетирисинче пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламга кол салуу үчүн келишет. Жана ар түрдүү себептерден улам негизгиси Аллах субханаху ва тааланын каалоосу менен алардын көздөгөн ою ишке ашпайт. Жана кетип бара жатканда бирөөсүн төбө үстүндө чагылган түшүп өлтүрсө, экинчиси кайсыдыр бир белгисиз бир аялдын үйүндө богоо кармап муунуп өлөт. Тужай бурусунун байлары зекеттерин уруулаштарына таратып, калганын Мадинага салып жиберишет. Айтмакчы, бул уруунун өкүлдөрү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен коштошуу ажылыгына да чогуу чыгышкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Тай уруусунан да өкүлдөр келет. Алардын ичинде Зайд аль-Хайл деген бирөөсү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга өзү менен аябай жагат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адатта мага адамдар бирин-бири өтө аша чаап мактап жибергендерин байкайт элем. Бирок бул сөз Зайдка тиешелүү эмес. Тетирисинче адамдар Зайд тууралуу көп нерсени айтпай калышыптыр деп Зайд аль-Хайлды Зайд аль-Хайр деген лакап менен узатат. Ошондой эле хижраттын 9 жана 10 жылдарында Мадинага көптөгөн уруулардын өкүлдөрү тынбай келип турган. Эң акыркы болуп, Нах уруусунун өкүлдөрү Мадинага 200 адам менен хижраттын 11 жылынын Мухаррам айында келишкен. Натыйжада буга чейин эч кандай эрежеси жок, өз алдынча жапайылык, же болбосо өз алдынча майда барат уруу башчылык системасында жашап келген, бири-бири менен кылымдар бою тутушуп келген жапайы бедуин уруулары дагы мурдагы караңгылыктарынан баш тартып, жаңы коомдун, жаңы түзүмдүн желегинин астына биригишет. Жана булардын бардыгы биригип Араб жарым аралында мындан ары дүйнөгө жаңы динди таратуучу жаңы күчкө айланат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушул жылы Меккеге ажылыкка аттанаарын уккандар улам келип кошулуп жатышты. Ал Зулкада айынын 26-сында чачтарын жипар менен майлап, изарын жана жапмайын кийип, төөлөрүн курмандыкка бергилеп, түштөн кийин ажылыгын аткаруу үчүн жолго чыкты. Асырга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул Зулхулайф айылына жетип келет. Ушул жерде кечке чейин турат жана түнөйт. Түндө Аллах субханаху ва таала Жибрил алейхиссаламды кантип ажылык кылууну үйрөтүп жана буйруп, ниетин көрсөтүп жөнөтөт. Эрте менен туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам гусул алат жана Айшенебиз ага зарура аттуу жипар чөптүн уругу менен денесин калың кылып сүртүп, сакалын, чачын да майлап берет. Пешимге чейин отурат, анан пешим намазын кыскартып окуп, Касва деген төбөсүнө минип, чөлгө чейин ла илаха иллаллах деген келмени айтып Меккеге аттанат. Ошондон баштап ушул Зулхулайфа айылы Мадинадан жана түндүктөн ажыга аттангандар үчүн микат болуп бекитилип калган. Жана хижраттын 10 жылынын Зулхиджа айынын 4-ндө жекшембиде эртең менен туруп гусул алышып, багымдатты окуган соң 8 күндүк
сапардын жыйынтыгында Меккеге кирип барышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мечитке кирери менен Каабаны тооп кылды. Әс-Сафа жана Әл-Марва тоолорунун ортосуна чуркап өтүп, кыраан ажылыгы ниет кылгандыктан ихрамдан чыкпай туруп, Меккенин өйдө тарабындагы Әл-Хаджун тоосуна төөлөрүн айдап жөнөдү. Зулхиджанын 8-inde Тарбиянын алгачкы күнү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мина өрөөнүнө жетет. Жана ал жерде пешим, асыр, шам, куптан намаздарын окуйт, түнөйт, таң аткандан кийин баамдат намазын окуйт, андан соң Арафат өрөөнүнө бет алат. Арафат өрөөнүнүн Намира деген жерине жеткенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үчүн атайы тигилген чатырга келип токтойт. Мына ошол жерге азыр Намира мечити салынган. Бул ошо Намира мечити. Эң кызыктуусу бул мечит ушунчалык чоң салынгандыктан бир бөлүгү Муздалифа өрөөнүндө, бир бөлүгү Арафат өрөөнүндө. Жана мына ушул Арафат күндөрү көпчүлүк ушул мечиттин Арафат бөлүгүндө намаз окуганы аракет кылышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир кезде төөсүн токутуп, өрөөнгө түштү да, аны күтүп отурган 124 000 сахабасына төмөнкүдөй кайрылды. Эй адамдар, менин сөзүмдү уккула. Балким биз бул жерде экинчи ирет жолукпайбыз. Чындыгында, силердин өмүрүңөр, малы мүлкүңөр, силер үчүн ушул жер, ушул ай, ушул күндөй ыйык болуусу зарыл. Мен силердин араңарда Аллахтын китебин калтырдым, аны бекем кармасаңар эч качан туура жолдон чыкпайсыңар. Эй адамдар, чындыгында менден кийин пайгамбар, силерден соң башка үммөт болбойт. Раббыңарга сыйынгыла, намазыңарды окугула, айыңарды орозо кармагыла, жана малы мүлкүңөрдөн өз эркиңер менен зекет бергиле. Раббыңардын үйүнө ажылык кылгыла, башчыларыңарга баш ийгиле, жана силер Раббыңардын бейишине киресиңер. Андан соң Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамдардан: "Мен тууралуу сураганда эмне дейсиңер?" деп сурады. Адамдар: "Сенин акыйкатты жеткиргениңе, аткарганыңа жана жакшы насихат кылганыңа күбөлүк беребиз" деп жооп беришти. Жоопту уккан соң Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөймөйүн асманга көтөрүп: "О Аллахым, күбө бол" деп 3 жолу кайталады. Мына ошол учурда Аллахтан "Ал-яума акмалту лакум дийникум" мен сиздерге бүгүн диниңерди жеткиликтүү кылдым жана бүт жакшылыктарымды бүтүрдүм, ислам деп атап сиздерге аны дин катары ыраа көрдүм деген аяттар түшөт. Бул аяттар кийин Курандын Майда сүрөсүндө 3-чү аят болуп орун алат. Мына ушул аят түшкөндө Умар разияллаху анху ошолокто ыйлайт. Кийин Умардан сурайт: "Умар, сен эмне ыйладың?" десе, "Аллах бүгүн жакшылыктарымды бүтүрдүм" деп атат. Жеткиликтүү кылдым деп атат. Жеткиликтүүлүктөн кийин кемүү бар деп ыйлайт. Тагыраак айтканда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлык миссиясын бүтүп аткандыгын Умар ошондо аңдап ыйлайт. Кийин бирал азан чыгарат жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пешим асыр намаздарын бир азан, 2 икамада имамдык кылып окуйт. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төөсүнө минип Арафатка келди. Күн кызарып, кыйырдан жашынганда гана Муздалифага келди да, аерде шам жана куптан намаздарын бир азан менен 2 икамат ортосунда тасбих айтпай окуду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Муздалифа өрөөнүнүн баш жагында түнөсө керек. Андан кийин баамдат намазын окуп, ошол жерден төөсүнө минип, Касва деген төөсү менен ошол Машарул Харамга келет. Ошол жер Машарул Харам Муздалифа өрөөнүндө. Ушул жерге келип төөсүнөн түшөт дагы, күн чыкканга чейин кыбланы карап, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар деген келмелер менен отурат. Күн чыгайын деп калганда, кайрадан төөсүнө минип, Аль-Фазл ибн Аббас, ал кезде бойдок бала болчу, өспүрүм бала, аны төөсүнө учкаштырып, эми гана жубайын дегенде алдына бир татынакай келген кыз кайсыдыр бир шари өкүмдү сураганы келип калат, ажылык боюнча. Аны Фазл бойдок болгондуктан кызыгып карап калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Фазлдын жүзүн ары бурат дагы, ким көзүн сактаган акыбалда, күнөөлөрүн алыс болгон акыбалда, ажылыгын аягына чейин аткарса, энеден жаңы туулгандай күнөөлөрү кечирилет дейт да, төөсүн Минаны көздөй бастырып берет. Ошонун урматына мына ошол жерге Машарул Харам мечити курулган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Батыл Мухасарга жеткенде, тагыраак айтканда мына ошол жамраттар, шайтанга таш ыргытылчу жерге жеткенде, өзүңүздөр көрүп турасыздар, мен артында турган мына ошол жамрат, шайтанга таш ыргытып турган жердин азыркы сүрөтү ушундай. Ал кезде жөнөкөй эле
3 жерге 3 мамынча орнаштырылган болчу. Кичине, орта, чоң жамырат деп. Ошол чоң жамыратка оң тарабында bir дарак өсчү экен, ошол дарактан келди дагы, төсүнө түшүп, чоң жамыратка 7 ташты ыргытты. Андан соң ылдыйга түшүп келип, ар бир жашына ылайыкталып даярдалган 63 төөнү өзү курмандыкка чалды, өз колу менен муздады. Негизинен 100ге жакын төөнү камдап келди эле, калган 37син Али ибн Абу Талибке муздатты. Андан соң ар бир төөнөн bir kesimden et aldırıp, kazanğa saldırıp şorpa jasatты дагы. Али ибн Абу Талиб экөө этин жеп şorpaсын içişti. Keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem төбөсүнөн минди да, ошол жол менен харамга аттанды. Ал жерге барып, пешин намазын окуду. Пешинден кийин Абдул Мутталиб урусу ошол кезде ажыларды замзам суусу менен сугарат эле, ошол кудуктан алып беришет эле элге. Ошол кудуктан алынып аткан жерге келди дагы, ey Абдул Мутталиб коому урусу сугаргыла ажыларды. Эгерде силерден кийин ажылыктын суусун, замзамды талашат деп коркпогонумда, мен да ылдыйга түшүп кошо сугармакмын деди. Анан ага элдер идишинде суу берди. Ал ушу курсагы тоюшунча суусуну канганга чейин замзам суусунан ичти. Курбан айт күнү күн кадыресе көтөрүлүп калган кезде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам боз качырына минип, эл чогулган жерге келди да, ал жерде кыскача кутба кылды. Кутбадан соң элге кайрылып, азыр кайсыл ай деп сурады. Эл Аллах жана анын элчиси жакшы билет деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир аз ойлонду дагы, Зулхиджа эмеспи деди. Эл Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды башкача жооп берет деп ойлогон, жана мындай жөнөкөй жоопко таң калса дагы, албетте Зулхиджа дейиш деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайрадан элге кайрылып, бул кайсыл шаар деди. Элдер Аллах жана анын элчиси жакшы билет деди. Biz bilbeyиz tağıra aytkanda, emne dep жооп беришти bilbeyиz. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир аз ойлонуп турду дагы, бул ыйык шаар эмеспи деди. Элдер дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды башкача жооп берет деп ойлогон, жөнөкөй жоопко таң калып, албетте деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3-чү жолу элге кайрылып, бүгүн кайсыл күн деди. Элдер дагы адашып калуудан тартындыбы, Аллах жана анын элчиси билет туурасын деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ойлонуп туруп, бүгүн Kurbanlık günü emesmi dedi. Elder albette bugün kurbanlık günü dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem andan soň bilingizler. Musulmandar, biri-biringizlerden kanыңızдар, malı mülküңүздөр abiringizler. Muna uşul şarыңыздардай, uşul ayыңыздардай жана uşul күнүңүздөрдөй biri-biringizlerge ıyık dedi. Men sizlerge артымдан Kur'an'dı Allah'tın sözün, jana özümdün sünnetімді түштап кетіп отам, аны бекер кармаңыздар, бекем кармаңыздар, адашып калбаңыздар. Адашып бири-бириңиздерди чаап кирбеңиздер dedi. Мына ушул сөздү мен сиздерге жеткирдимби dedi. Чогулган элдин бардыгы, ey Allah'tın elçisi жеткирдиң dedi. Мен сиздерге жеткирдимби ошону? Жеткирдиң dedi. 3 жолу айтты. Анан колун асманга көтөрүп, ey Allah'ım sen kübörsün, men bularga senin jakşılıklarыңды толук жеткирдим dedi. Ташрик күндөрүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям керектүү ибадаттарды өтүп, элге шариятты үйрөтүп, Аллахты эстеп, шириктин калдыктарын талкалоо менен Мина өрөөнүндө өткөрдү. Каабага коштошуу тообун жасап, ажылыктын бүт милдеттерин аткарып бүткөн соң Мадинага кайтты. Musulmandardın mamleketi tikelenip, emi içki sayasat negizinden sırtkı sayasatка basım жасай başladı. Tağır aytkanda түндүктө Византия musulmandardın тынчтыгын ала başladı. Византия өзүнүн бийлигинен куру калгысы келбей, жана эл аралык саясий майданда өзүнүн таасирин жоготкусу келбей, musulmandarга тиш кайраганы күчөй başladı. Мына ушул учурда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сүймөнчүгү болгон Усама ибн Зайдты Византия империясына каршы жүрүшкө аттандырды. Албетте, ал жаш бала, ага анчейин деле көп сахабалардын ичи чыга бербеди. Умар ибн Хаттаб, Аббакыр, же болбосо Халид ибн Валидке окшогон мына ушул ислам аскерлеринин мындай айтканда баатырлары жаш баланы анчейин тоготпогондой болду. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүнүп атам дейт. Силер Усама ибн Зайдты тоготпай атасыңар.
Силер анын атасына да ушундай мамиле кылгансыңар деп акырын жекирип коет. Анткени Зайд ибн Харис мына ошол эсиңиздерде бар болсо Византия менен болгон согушта шейит болгон болчу Мутада. Билиңиздер, Зайд ибн Харис менин сүймөнчүгүм эле. Анын баласы Усама да менин сүймөнчүгүм деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү бул мыйзам эле. Ошол сөз жетиштүү болду. Жана 10 миңден ашык кол заматта Мадинадан чыгып Жуфага чейин жетип калды. Ушундай Мадинага эл батпай кетти. Усама менен согушка чыгабыз дегендер. Бирок тилекке каршы бул согуш болбой калды. Ошол учурда анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам катуу ооруп төшөккө жыгылды. Бул согуш кийинки халиф Абу Бакыр Сыддыкка насип эткен экен. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага кайтты. Жана ажылыгы ошону менен аяктады. Бирок Мадинага кайткандан кийин аябай чоң бир окуя жүз берди. Ал жөнүндө кийинки көрсөтүүдө сөз болот.